саламатсызбы? Саламатсыз. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиздер. Мен өзүм Ош областынын Өзгөн районунун Саламалык айылында туулуп, ошол жакта чоңойгон баламын. Бул Бишкекте жашаганыма көп болду. Биз бул келечекте болуп, ушу кооператив аркылуу үй алган атына бүгүн Кудайым буйруп ушу үйлүү болуп отурабыз бүгүн. Келечек боюнча кайсы жактан уктуңуздар? Келечек боюнча сөзүн ачык менин кайнэжем айтып калышты. Ушундай бар экен го, барып көрбөйсүңөрбү депчи. Эми бир аз акчаңар жетпей атат, ошол жактан алып албайсыңарбы деди. Ошол аркылуу эле келип калдык. Биринчи келип кеткенбиз, андан кийин бир кеттик, ойлондук. Алдайбы, алдабайбы деген да ой кетти. Кайра келдик. Келип акчаны төлөп кеттик. Ошо. Башында, конечно, ишенген. Бир аз мындай неме болду, көрөлүчү депчи. Бирок биз бул жаңы ачылып атканына байланыштуу кишилер бир аз көбөйүшү эле экен да, ишенгени бар, ишенбегей жүргөн адамдар бар экен да, анан биз акчабызды ошол жерде экинчи келгенде төлөп кеттик. Төлөдүк. Ошо менен очередке турдук. Булар бүт жол жоболорун айтып түшүндүрүп беришти. Ашып барса минимум 7 ай деп айтышты. Булар 7 айга жеткен жок. 4 ай, 3 айда эле келип калды. Тез эле келип калды. Ошол. Канча миллионго жазылдыңыз эле? Биздики бир аз азыраак эле суммага жазылганбыз негизи. Кийин ойлоп калдык, көбүрөөк эле жазылып берсек болмок экен, сонун үй алмак экенбиз депчи. Бирок азыр калганыбыз үйүбүздө эле көңүлгө топ келди, аябай сонун үй алдык. Сонун биз сом менен айтканда биз 800 миңге жазылдык да. Кайсы жактан алдыңыздар? Беловодскийден алдым мен. Беловодскийдин центринен алдым. Аябай ыңгайлуу жерден алдым. Аябай сонун, жакты, ошо. Мурун өзүңүздөр квартира батирде турчусуздар? Буга чейин ооба квартирада тургам. Жер алайын деген ойлор болуп жүрдү эле. Эми бир аз кысынып, бир аз жетпей жүргөн да. Анан бул жакта өп келип калды, сонун болду. Оюбуз немеден чыкты да. Ошентип жетишип калдык, мына алдык бүгүн буюрса. Айына канчадан төлөйсүздөр бул жака? Айына меники 7 миңден эле туура келип калды. Аз суммага жазылган, азыраак болуп калды да. Ошол 7 миңден эле төлөйм. Бул кооператив боюнча өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз? Кооператив боюнча бул кызматта иштеген адамдар өтө щедрый, бүт баары сонун. Погода в общем башкача бу жердикичи, действительно эле. Биз биринчи келип акчаны төлөгөндө булар тамашалап айтышкан негизи. Акыры алдандыңыз деп. Анан акчаны төлөгөндөн кийин 2 ай өзүм жок болуп кеткем. Чалган деле эмесмин, кабар деле айткан эмесмин. Анан булар өздөрү чалышты, барсызбы? Үй керекпи силерге деп. Элдер болсо жаныбызды койбой эле чала беришет, анан келе беришет, ишенбей дегенден анан эми ошентип тамашалашты, акыры алдандыңарбы депчи. Ушинтип ишенгенбиз. Ишенип мына буюрса бүгүн алып отурабыз. Хорошо. Кандай кеңештериңизди берет элеңиздер? Эми кеңеш бергенде бир эле мен эмес болушум керек, толтурада, мындай квартирада жүргөндөрчү. Айтат элем, ишенгиле, келгиле. Үйлүү болосуңар, аябай ишенчиликтүү кооператив, аябай сонун. Просто түшүнбөгөн адамдарды эле түшүндүрүп, мындай сонун погода неме кылып, адамдарга жакшы неме кылып берет деген. Мына ишенип мен алып отурбаймбы? Эми ушул эл деле көрсүн деп айтып атпаймын, мен өзүм делечи мына. Прямо элечи. Ошол айтарым, келгиле, катталып, бияктын жол жобосун билгиле. Ишенбесеңер дагы 2-3 жолу келип кеткиле демекмин. Анан ишенесиңер. Ошол айтарым. Мен ыраазычылык билдирем бул кооперативдин бүт немесине. Эми просто баягы бир аз жетпей жүргөн акчаңды тим эле оюңдагыдай болот экен, эми могул эртең күнү оңой эле кутула турган акча да, карап турсаңчы. Оңой эле кутуламыз буюрса.
ага жөнделик квартирага берип жүргөнбүз. Андан көрөктүү бул жактан таш жарым акчасын берип турса, сонун болот атат. 25%-ын төлөйт экенсиң. Калганын бөлүп утуп өткесиң калаган убагыңда. Кыйынчылыгы жок да кыскасы. Сонун болду.